Мына карагыла, Шекер айылында 15 гектар бы? 15 гектар. 15 гектар. Чыңгыз Ордо. Мына ахвалын көрдүңөр. Дүйшөндүн биринчи мектеби мына. Ахвалды көрдүңөрбү? Кургак. Бактаракты мына суу керек, чөп өстүрүш керек бул жерге. Комплекс курбаса да ушулар жашылдандырыш керек да. Ахвалды карагыла. Бактар вообще суу тийбептир да. Кургап барат. Кургап бараттыр. Сырттары. Бул мына үйгө жакын болгон үчүн муну карагыла кургап. Курулгандарды карагыла. Нар жагында музей бүткөн эмес. Ушул ахвал. Сугарып койсо болот да. Суу бар экен ар жагында насос менен. Бул кимдин образы? Вот. Бул материнский поле эмеспи? Болушу да мүмкүн, астында баласы бар экен. Мына дүйнөгө атагы чыккан. Өрүктөн алып алгыла мен силерге. Чыңгыз агабыздын. Жана атамдын багынчы да. Багы. Эрте жайында эле кетип калат экен да, багым башылач. Анан нанды алып эле барып жеп келет экен да. Бирок өрүк сыртынан көп болуп дейт да. Атам билет экен, тишиге жок кезде ушундай өрүк сыяктуу бир нерсени жеп таттуу болчу. Анан кийин Биздин мына маданиятка көңүл бурулганы ушундан көрүнүп турат. Ошондон бери келиндери бала жеп калган апа. Борбордогу жерлерге көңүл бурулган, аймактагы жерлерде көңүл бурулган эмес. Ахвал ошол. Ар жагында эмне кылган эле, хот? Ой. Мен айтсам ал жөнүндө маалыматым жок. Комплексти курабыз деп баштаган бирок. Бул жерде Чыңгыз Ордо комплекси курулат. 2013-жыл экен. Октябрь айы. Салат кыларыз да. Бул эме 2013-жылы курулат деп жазылып турат комплекс. Да. Гейшти көрдүңүз. Мына ушул теректерди отургузган экен тарактарды. Калыңкага? Элементарно тырмалган эмес. Тырмалган эмес да. Ал эмеге канча жыл болду ошондо? Ошо отургузгандан баштап да. Тургула мол теректин жанына сүрөткө түшүп коелу. Жөн талдысак. Ортосунда махабатты. Эгер буну шарият жолуна салсаң, бул тозокко түштү деп айтат. Эгер буну салттын жолуна салсаң, күйөөсүн таштап кеткен бузук аял дейт. Бирок айтпадов бардыгын эске алып туруп, Жамиля менен Даниярдын ортосунда махабатты арттагы таптаза Сейиттин көзү менен карап болгон. Анткени бала гана таза нерсени көрөт, аруу нерсени көрөт. Бала булгангандан кийин барып биз нерсени көрө албайт. Жанияр менен Даниярдын ортосунда махабатты таза Сейиттин көзү менен карасаң гана түшүнөсүң деген нерсени мен айтпадым. Дүйнөгө даңазылаган. Жакшы. Чака гид болуп эле орношуп алчу. Өлөйдү акырында. Ар жагындачы? Гүлсарат деген чыгарма. Эсте алып жүрөсүң. Могу Гүлсарат. Чыңгыз атабыздын чыгармасында Чыңгыз атабыздын мен тетер өтүп кетпедимби? Жоламан деген чыгармасы өтүп кеттик го. Мындан 2007-би 2008-жылы азыркы могу Дефа центрде түрктөр Айтматов атабыз менен Чыңгыз атабыз менен жолугушулган. Ошол жолугушууда мен бар болчумун. Артта отурсам бир казактын журналисти мындай деп суроо берген. Чыңгыз ага, казактын журналисттери казактын эли сизге айтып жатат. Чыңгыз ага качан казактардын жоламанын кайтарып берет? Маңкурт чыгармасын казактардан алган деп. Ошондой айтып жүрөт деп мен жанында отурганда Чыңгыз атабыз ушундай суроо бергенде Чыңгыз атабыз шашпаган, ошо толуккан кишиге ошондой мындай деп айткан. Манастын Сагынбай Орозбаковдун Момчанчы бетиндеги Мончанчы санды алгада ошол жерде окугула. Манастан алган. Мен чыгарманы Манастан алгам деп өзү айткан. Баланы кармап алгыла, башына шиле кийгизип, маңкурт кылып салгыла деген мен ошол чыгарманы көркөмдөп жазгам, мен муну Манастан алгам деп. Ошондо Чыңгыз айтат, мен Манастын 5 гана пайызын ача алдым. Эгер 95% ача турган болсам да дүйнөдө укмуш нерсе болот деп мына Чыңгыз ата сөз осуна айткан. Ал эми ар бир чыгармасында керемет нерселердин бардыгы Манастан алганы, анткени Саякбай менен чогуу жүрүп ошол дүйнөгө сүңгүп киргени
Айтматов атамыздын ар бир чыгармасынан байкалып турат. Мына Гүлсараттын чыгармасы Тайторунда, Алманбеттин Сараласында, Ак Куланын баянында ошол жакта бир кандайдыр бир чагылып турган өзөктөр жатат. Ал эми жанагы Ак Баранын көз жашында табият менен болгондагы Манастын ичинде жана Кумайыктын өмүр баянында укмуш берилип турат. Анын ичиндеги керемет нерсени Айтматов ата 5%-ын алып дүйнөсүн ушундай даңазласа, Кудай буйруса дагы ачылбаган ичен деген сырлары бар. Дагы Чыңгыз атасындай керемет балдар төрөлөт деп бар экен ишенем. Ар жактачы Кулмат. Негизгиси фундамент. Контейнер деп кой. Аркы эмне? Бул контейнер. Бул кимдин эмне? Могу жерде мына көрүп атсаң кичинекей бала. Бул Нургазынын образын берип турат. Ошондо дүйнө жүзүндө мындай деп суроо берет экен. Уккула жигиттер уккула. Үчүн ак кемени баланы Нургазын өлтүрүп салат деп көп ой пикирлер айтылган экен. Эмне үчүн сууга сүздүрүп өлтүрүп салат деп. Анан кийин окумуштар көп айтты, эмне үчүн баланы тоого качып жүрбөйт? Нургазын билесиңер да, сууга сүзбөйт. Эмне үчүн тоого качып кетпейт? Эмне үчүн талага качып кетпейт деп. Ошондо Чыңгыз атабыз бир эле жооп берген. Анткени суу адамзаттын булагы, суу арулуктун, тазалыктын булагы деген. Нургазынын сууга түшүп кеткени бул Нургазы ошол кайдан кетсе, ошол улуулукка, ошол тазалыкка кетти деген белгиси. Анткени адам баласы жаралганда 9 ай эненин курсагында сууда жашайт экенбиз. Биздин эң баштапкы өмүрүбүз биринчи сууда болгон, эненин курсагында. Ошол себептен арулуктун, тазалыктын эң тазасы бул суу деп Нургазы Чыңгыз ата сууга киришкенде бул дүйнө эли шедевр деген баа берген экен. Ар жактачы? Контейнер ал. Жок, алар. Ак Баранын көз Ол жашы. жакта азыр. Баран көз жаш. Багы бар, багы уланат. Кайсы мына Болчу? Чыкпайбы? мына туугандар. Мына силер көрүп турган Ак Баранын көз жашы. Кыямат деген кылым карытар бир күндө. Ошондо бир гана эми Ак Баранын көз жашы менен Манаста кайсыл окуя беттешет балдар. Манас атабыз 9 жашында 40 жыл теңге жолуккан жерин айтат. Ошондо карышкыр келип туруп козуну жейт го. Ошону козуну жеп туруп, козуну көтөрүп жеп атканда балдар ыйлайт эмеспи? Манас атага 9 жашында. Бөөрү келди, козуну жез депчи. Ошондо Манас атанын жоо эмне дейт? Мындай деп айтты Манас атабыз. Жесин дейт. Аны да Теңир жараткан дейт. Ада курсак ачкан үчүн жеп атат да. Жесе жесине тоюп алсын. Жөн койгулач деп ойлогон. Мынакей бул деген эмне деген айкөлдүк. Айкөлдүк. Ошол жерде Чыңгыз атабыз эми айкөлдүктүн, Теңирдин кереметтигин, теңдигин Ак Баранын көз жашындагы түндө ыйлаган үнүнөн белгилеп. Эй деп карышкырды ыйлайт го. Биз деген эмнеге жараттың? Анда бул дүйнөгө эгер тукумулатпасак, эгер биз дагы ушинтип жашабасак, эмне үчүн бизди ушунчалык адам баласына жек көргөзүп, карама каршы кылдың? Биздин күнөөбүз эмне деп Ак Баранын көз жашы деп карышкырдын ыйлаган үнүнөн ошондо керемет нерсени дүйнөгө даңазалаган. Муну да Кудай жараткан. Гит болушун керек экен. Саатына төлөш керек кылмат. Сен точно мугалим болот. Айбек сен жана О. Турбай. Үй болуп калыптыр. Каралбай калыптыр да. Анан колуңарды жуур кылайым самындап. Биринчиси ошол жерден жолуккан, 2 жол жолуккан десем, 2 сууй мурда кеткен. Мектеп аралбай калыптыр. Реставрация кылып, Ошондо дагы бала кургап коюш керек экен. баягы аксакалчы. Мына келип калсың. Булак барбы ошол жакта? Мына булагынан кел. Бул жак эмне каралбай калган, Кулмат? Айбек. Каралбай эмес эле. Бул жак эмне каралбай калган? Болуп турат. Мектепти коргогонбуз. Деградация болгон, аң сезим деградация болгонду көрүнгөн да. Союздун бүтөт. Эмнеге каралбай калган бул жак? Эми ушундай болот да, эми муну айта албайбыз эми. Бүгүнкү күндөгү демек, Кудай өзү кечирсин балдар. Жакшы жаман деп айтпайбыз.
Бүгүн ушунча дүйнөнү дүңгүрөткөн Чыңгыз атабыздын, Дүйшен атабыздын Кыдыр менен жолуккан жери деген мондай абалда жаткан, демек Чыңгыз атабызга бүгүнкү бийликтин мамилеси го дейт. Ушундай мамиледе да. Да. Булак бар экен. Ушул жерден жыгылганбы? Кулмат? Кыдыр ата булагы. Кыдыр ата булагына жатат. Бул арыкка кадимкиде. Кайгында булак. Монун башынан келаткан булак бар балдар, эми ака биздеген жөө басыш керек. Бирок мына ушунун башында булак экен да. Будурман Пайбектичи. Аны эми ака убакыт жетпейт, азыр мына ошо келаткан түптүс Кыдыр атан булагынан оозун ичимизде. Жакшы экен. Абдан алыстан тартып. Сәлем.